Assalamu алейкум. Биздин жалпы көрүүчүлөр, кайрадан бул эки сөз долбоору. Бүгүн биздин эки сөз долбоорубузда өзгөчө инсан, Азиянын чемпиону, дүйнөнүн чемпиону, көптөгөн сыйлыктардын жеңүүчүсү, Кыргызстандын желегин дүйнөгө желбиретип жүргөн, мындай өзүнүн өзгөчө башкача аракети менен кыргыз спортун алдыга сүйрөп келе жаткан Улукбек Жолдошбеков бүгүн биздин эки сөз долбоорубузда конокто. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Спортсмендер бир образда болосуңар да, ошондон чыгыш кыйын болот окшойт, спокойно, серьезнычы. Улук, сиз жакында эле ошо Бишкек шаарына той берип, 500гө жакын мейман чогулттуңуз. Биринчиден куш болуңуз бекем болсун. Анан эң биринчи эле биздин көрүүчүлөргө да кызык болот болуш керек. Ушу Улук каяктан кыз алды, кандай кыз алды, эмне болуп сүйлөшүп алды, кимдин кызын алды дегендейчи. Анан сиз өзүңүздүн үй бүлөңүз тууралуу айта кетсеңиз, канча бир туугансыз жана жакында эле үйлөнгөн жубайыңыз кайсыл жактан? Кимдин кызы? Чоң рахмат. Биринчиден куттуктоолорго. Сүйлөшкөн кызым Таластан болот. Таластан болот. Сиз өзүңүз Нарындан болосуз? Мен өзүм Нарындан. Келинчегим болсо ошо Таластан. Ата-энеси, үй бүлөсү баары тең спортко жакын. Келинчеги менен башкасы. Келинчегиңиз спортко жакын деп айталы? Жок, ал спортко жакын эмес ал. Сиз ошол келинчегиңиз менен кантип таанышып калдыңыз? Инстаграмдан эле тааныштык. Инстаграмдан эле таанышып калдыңыз. Келинчегиңиздин атасы биздин угушубуз боюнча эмгек сиңирген тренерлердин бири. Атын айта кетсеңиз болот? Ошо Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген заслуженный тренери. Анын балдызкабыз болсо ошо Мерим Жуманазарова. Мерим Жуманазарова жакындагы болуп өткөн чемпионаттан, болуп өткөн Кубок Мирадан биринчи эместен алды. Ошондо сиздин балдызыңыз болот, э? Менин балдызым. Сиз ошол келинчегиңиз менен таанышып жатканда билдиңиз беле ошолордун эжескенин? Ооба, билгем. Мурдатан эле демек көз салып жүргөнсүз, э? Билген үчүн тааныштым да. Вот значит, вот это любовь. Кайнатаңыздын атын айта албай атат окшойсуз, тергеп. Кыргызстарда салып бар эмеспи? Ошон үчүн айтпай эле коеюн деп чечтим. Мен балким сизге күйөө болуп калышы мүмкүн, мен айтпай эле коеюн атын. Тергеп коелу. Биздин кайнатабыз абдан күчтүү киши экен, биз тойдон көрдүк, билдик. Анан эмне болуп таанышып калдыңыз? Жөн Инстаграмдан привет, как дела? Туда-сюда деп жаздыңызбы? Ооба, ошо Инстаграмдан эле сүйлөшүп. Пресстериңиз тартып жибердиңизби? Жок, андайларды тартпай эле, мындай эле сүйлөшүп, өзү скромная, бүт семьясы менен. Бүт семья скромный. Анан таанышып эле Инстаграмдан жазышып. Ошентип жазышып жүрдүк, бир 5 айдай жазышты окшойт, көрүшпөй. Жарым жылдын ичинде баш коштуңуздар кандай? 5 айдай жазышып жүрдүк, андан кичине сүйлөштүк. Анан кийин баш коштук анан. Андан кийин баш коштуңуз, а? Үйлөнгөнүңүзгө канча күн болуп калды? 27 декабр, 28 декабрда нике кыйылган, 3 январда свадьба болду. Кандай болуп атат ошо мындай үйлөнүү сезими, үйлөнгөн кандай сезимдер экен мындай? Бизге да бойдокторго совет бере кетсеңиз болот? Үйлөнгөн эми азырынча жаман жагын көрүп, бүт жакшы жагы. Муну билгенде эрте эле үйлөнмөк экенбиз. Үйүңө кирсең баары даяр, машууга баратсаң баары даяр. Бүт кийимдериң даяр болот, тамак ашың даяр дегендей. Үйгө келсең тозуп алат. Ушундай жакшы жактарын эле көрүп атам. Сөзсүз түрдө ошондой болушу мүмкүн, анткени сиздин келинчегиңиз да өзү спортсмендердин үй бүлөсүндө тарбияланып өсүптүр. Ошого мен ойлойм, сиздин спортту жакшы түшүнөт болуш керек депчи. Биздин көптөгөн жакшы спортсмендер мисалы үйлөнгөндөн кийин, баш кошкондон кийинки спортту таштап коет. Оокат кылыш керек, аялын багыш керек, баланы багыш керек депчи. Азыркы убакта сиздер максаттар кандай болуп атат? Балким сиз дагы ушу үйлөнгөндөн үй бүлөмдү багыш керек деп спорттон кетип каласызбы, же дальше улантканга мындай көзүңүз жетип атабы, же кандайдыр бир максаттарыңыз барбы? Эми азыр максат алдыга койгон максатым ушу лицензия алыш керек деген эле максат болуп атат. Азыр ушу спортту алдыга койгом. Ошол эле максат болуп атат. Салмакты жакшылап коосак, анан барып лицензия алсак. Олимпиадага? Олимпиадага. Ошо олимпиададан место алсам деген эле ой болуп атат азырынча. Келинчегим деле түшүнөт аны. Ал өзү спорттун семьясын болгондон кийин баардык нерсени түшүнөт да.
спортчунун жашоосу кандай экенинчи. Анан көрөбүз анан 8 айдан кийин кандай болот. Кудай буюрса анда ийгилик каалап коелу сизге. Азыр биз эле эмес, Кыргызстандын баардыгы сизге ишенип атат, ишеничти актап келатасыз. Эң биринчи жолу мындай сыйлык алып, мындай чемпирдик, ошол кадеттер аралык мындай жеңишке жеткен күнүңүз эсиңиздеби? Дзюдодон 3-местени алган эсимде. Кандай сезимдер болду эле ошондо? Дзюдодон Бишкектен келип 3-местени алып кеткем. Бишкектен келип мойнума медальды астына алып, ушу үйгө чейин ошентип баргам да. Чечпей, медальды? Үтүк берген. Кийим тиктөгөнбү? Белекетчи. Аны болсо сумкага салып алып, сүйүнүп ошентип баргам. Анан жана сиздин пиромуңузду бу тороп туруп чабасыз го? Ушуну кандай атайт негизи? Торой чабыш, ар кандай чабыш деп коет да. Сиз негизи мен эми орусча аты Адбиф деген атын эле билет экенмин, андан башка атын билбейт экенмин. Ушул пиром сиздин коронный пиромуңуз десек болот, Эми коронный десек болот го эми. Сиз көптөгөн баягы чемпионаттарда, Азияда, жада калса акыркы соревнованиядагы сиздин көрсөткөн трюк эң ошол жылдын эң мыкты трюгү болду деп ошол сайттардын баардыгында жүрдү да. Адбиф бу тороп чапканчы. Ушуну кантип өздөштүрдүңүз эле же сиздин чоң аталарыңыздан, ата бабаларыңыздан бар беле бул нерсе? Булар эми приемдор чоң ата бабалардан деле калбайт да. Приемду муну Акматов Кармышалы Райымкулович деген тренерим бар. Интернатта тренерим болчу, азыр ошо пенсияга чыгып иштебей калды. Ошол тренерим мага коюп берген ушул приемду. Ушул приемду. Ошондон бери сизге жаккан окшойт. 8-класстан баштап ошо коюп берген ушуну. Акча табуунун эң оңой жолу. Avalon сайтында описаниядагы ссылка аркылуу өтүңүз жана катталыңыз. 1 күндүк, 1 айлык, 1 жумалык депозитке акча салыңыз. Жыйынтыгын 1 күндө байкаңыз. Бардыгы сиздер үчүн. Ошо жакында да жакшы жаңылык уктук. Ошо мамлекет тараптанбы же кандайдыр бир тараптан сизге 1 комната квартира белекке берилиптир, Мамлекет тараптан эмес. Мамлекет. Бул федерация, ошо күрөш уюмунун федерациясы белекке беришти. Ошо Мелис Турганбаев Токтомамбетович генерал. Ошолар дагы арасында дагы байкелерибиз бар. Ошо Нарындын, Кыргызстандын ар кайсы бир буун бурчтарында ошолор чогулуп. Жана квартираны кайсыл райондон алып берди сизге? Мындай уже бүткөн үйбү же пока? Бүтүп калыптыр. Буюрса барып көрүп келдим. Ак өргө конушунан берилиптир. Мечиттин жанында жаңы этаж салынып атыптыр ошол. Ошол жактан берилип атат, Буюрса көчүп барат экенсиз да жакын арада. Эми аны буюрса убакыт көрсөтөт го. Кандай сезимдер болду мындай ушул улуксага кел, биз квартира белек берип коелу дегенде? Жакшы эле сезим болду, приятный. Белек алган жакшы нерсе да. Адам ар бир адам мындай сыртына чыгарбаса ичинен жыргап коюшу мүмкүн, ичинен сүйүнүп. Ошентип сүйүнүштөр болду ошондой эле. Сиз ушунча жылдан бери күрөшүп келдиңиз, анан мындай мамлекеттик тараптан жардам болду беле? Мисалы чемпионаттарды утуп келгенде. Эми мамлекеттик тараптардан болгон эмес деп айткандан алысмын. Стипендиялар коюлат. Мисалы чемпионат мира, чемпионат Азиядан медаль алып келсең, стипендиялар коюлат. Канча сомго чейин коюлат стипендия? Мисалы азыр сиздин стипендияңыз канча? 50 миңге коюлат. Азыр 50 миң аласыз. Азыр 50 миң. Бул өмүр бою берилеби же бул өзүнүн убактысы болобу? 2-3 жылдан кийин токтоп калабы? Жок, 1 жылга берилет. 1 жылга берилет, 1 жылдан кийин дагы утушуң керек экен да? 1 жылдан кийин кайра утуш керек. Олимпиаданы 3-местасынан 1-местага чейин ийилсең, ошол өмүр бою берилет. Чемпион мира болсоң, взрослыйдан чоңдор арасында. Ошондо 1-местага берилет да. Сизге дагы бир жолу Азияны утуп келгенде, сизге нарындык туугандарыңыз bir X5 машинаны подарок эткен, Ошол машинаны канча жылда айдадыңыз? Сизге кандай жакшы эле кызмат кылып берди? Ооба, X5 ошо өзүнүн ошо байкелерибиз Нурлан деген бир байкем бар, ошол
береке берген. Анан бир жылдай айдап жүрдүм. Бир жылдай айдап X5 жакшы машина экен, андан жакты мага. Башка машиналарга караганда ошо X5 көбүрөөк жакты да. Көп эле машина айдадым, бирок X5 жакшы экен да мындай. Клубда бардык данныйлар бар деп мындай. Мушташка ММА'га тарткан убактар болду беле мындай. Келип ММА'га чыгып, бойго чыгып дегендер. Мен болгон, айтышкан, келишкен. Бул нерсеге көп мен кызык көрбөйм да пока. Эркин күрөш өзүмдүкү азбы, көппү окшошуп атат да. Ошол менен эле кетип эле. Бул эркин күрөш негизи аябай кыйын спорт да. ММАдан дагы, бокстан дагы мындай кыйын спорт жок. Мисалы үчүн муну катышкан адам билет да. Бул спорттучу. Мисалы бир түрк ушундай бир ученый изилдеп чыгыптыр, түрктөрүнчү. Ушу жүрөк, ушу тренировкада, ушу соревнованиядан кийин, ушу аябай рубка кылып чыккандан кийин, ушу жүрөгүң канча секундасына канча жолу согот, минутасына канча жолу согот, ошонучу. Ошондо бүт спортту ошол текшерип чыкканда ошол эркин күрөштүкү согуптур да. Эркин күрөштүн жүрөгү аябай нагрузка келет экен башка спорттарга. Анткени өзүмдөн деле билем да, мисалы бир жолу Иранга барганбыз. Иранга Кубок Тахти деген бар да. Ошо жака барып, бир грузин балбан менен күрөшкөм. 24 саат жол жүрүп барып, анан биз сразу эртесин күрөшкөнбүз да. Ошондо күрөшүп, грузин балбан менен күрөшүп, ковёрдон араң чыккам да мен. Көзүм көрбөй, ушинтип көз көрбөй калат да, ошо нагрузканы көп алганда. Көз көрбөй, даже көз да көрбөй калган. Көз көрбөй кетет да. Грузинди уттуңуз беле же? Утулуп калгам. Бирок аябай катуу таймаш болгон, э? Ашул ушундай таймаш эч качан боло элек да мендечи. Жашооңузда ошол эң катуу таймаш болгон, э? 7-3 утуп атып, 8-7 утулгам да. Же 8-8 ушундай утулуп, ошо жол жүрүп барганын себеби кесепети деп ойлойм да, ушунчалык чарчаганымбы же андайдыр бир. Анан лестницадан түшүп баратып да кулап түшкөм да. Буттарым отказ берипчи. Анан бир жарым сааттай ушинтип отурсам да эзе албай, турсам да эзе албай, ушинтип кузуп аябай кыйналгам да. Жарым сааттай жатып, анан кийин ушу эз алып, анан ошо грузин балбаны финалга чыгып кетсе кайра 3-4кө күрөшмөкмүн да. Ошол забыркат күрөшүп атканда мен грузин балбаны наоборот утулуп калса экен деп отурдум да. 3-4кө күрөшпөй эле коеюн депчи. Ушунчалык эме чарчап мындай эметкенменчи. Анан тиги грузин балбан финалга чыкпай калган. Анан ушундай өлө сүйүнгөм да. Рас эле чыкпай калды депчи. А так мындай наоборот болуш керек болчу да. Акыркы убакта кыргыз спортунда айымдар абдан катуу результат көргөзүп жатат. Айымдардан дагы грек күрөшү менен эркин күрөшүнөн грек күрөшү көбүрөөк результат көргөзүп жатат да. Бизде эркин күрөштөн результат көргөзгөндөр чанда-чанда болуп атат. Эми бул факт. Грек вольныйдан жеңилби? Же вольный гректен жеңилби? Өкөн кайсы, мисалы бизден гректен аябай катуу результаттар көргөзүшөт да. Грек-арим күрөшүн. Бул эркин күрөш, вольная борьба бул мисалы үчүн муну менен дүйнө жүзү күрөшөт да. Дүйнө жүзү. Азыр ар бир кишини алып келип туруп, мисалы көчөдө кетип аткан эки кишини деле күрөштүрсөңчү. Эки көчөдө ким кетип атса да күрөшкүлө деп экөөнү күрөштүрсөң, экөө мисалы өзүнүн билгенин кылат да, туурабы? Эркин күрөшөт да экөө. Может бутка кириши мүмкүн, может кандай бир. Мен эки көчөдө кетип бараткан күрөштү билбеген кишини күрөштүрсөң, мисалы үчүн грек-арим менен күрөшпөйт да, мисалы аларчы. Туурабы? Мисалы, ушундай да ошон үчүн бул эркин күрөш менен дүйнө жүзү күрөшөт. Дүйнө жүзүндө канча адам болсо, ошонун баары мисалы үчүн эркин күрөш менен, экөөнү күрөштүрсөң эркин күрөш менен күрөшөт. Миллиард деген эркин күрөштө мисалы үчүн эме спортчулар бар. Грек-арим күрөшүн бул да кыйын спорт да, грек-арим күрөшү бул белден өйдө күрөшөт да бар. Бирок бул эркин күрөштө эме менин түшүнүшүм боюнча баягы эмелер көп, конкуренция аябай көп. Анан баягы колдун учунан буттун тырмагына чейин пиром сиздерде.
мисалы могул жактар оңуп деле пирон кыла бересиздер, мынтип деле пирон кыла бересиздер. Ошон үчүн бул жактан кетиш кыйын бизге. Жок, кыйын кандай десем, эми ал ар бир спортсмендин мээнетине жараша да. Бизде мисалы Азияда, чемпионат Азия эркин күрөш боюнча мисалы күчтүү мамиле, күчтүү, аябай күчтүү, дүйнө жүзүндө олимпиадада результат көрсөтүп жүргөн мамлекеттер, мисалы үчүн Казакстан, Өзбекстан, Япония, Южный Корея, Северный Корея, Монголия, Индия, Иран, Кытай мисалы. Дагы Кыргызстанга кошулуп, Кыргызстандагы оңой эмес, мисалы 10 команда бер жакта эле санаганда 10 команда чыгып атат да. Азыр Бахрейн дегендерге легионерлер келген, Катарга легионерлер келген, дагестанецтер, Тажикстанга мисалы үчүн, мисалы мындай санаганда эле 13 команда болуп атат да. Анан бул 13 команда Азияга барганда мисалы үчүн 20дан ашык менин эсимде бар да. 13 команда аябай күчтүү команда, Кыргызстанды кошпогондо 12 болуп атат. Мисалы 12 күчтүү команда бир группага түшүп, Кыргызстан мисалы үчүн бияка, мисалы мен кыргыз болуп бардым да. Кыргызстан өз мамлекетиме барсам, 12 тияка күчтүү группага, Б группага түшүп, а мен А группага түшүп калдым, мен сабыйлар менен түшүп калдымчы. Анан финалга чыгып кеткен, мындай жок нерсе да, редкость. 12 баланын хотя бы 3-4-ü Б группага түшөт да, 12 бала мындай экиге бөлүнөт да. Анан ошондо көрүнөт да, күчтүү группалар болуп атат биринчиденчи. Ошо группаларды утуп чыгыш керек, ушу күчтүү мамлекет. Ушу грек-рим күрөш дагы бул абдан күчтүү биздин мамлекет. Кыргызстан грек-римден күчтүү да. Казакстан, Иран, 2 Корея. Кореяда. 2 Корея, ошо Южный, Северный Корея күчтүү. Мына мисалы дагы кимдер? Өзбекстан 5 команда, бул 5 команда күчтүү да. Мисалы үчүн грек-римде, Монголияда грек-рим жок. Мисалычы Катар, кандай дагы бир эмелерде мындай эмелер жок да, спортсмен грек-рим күрөшкөндөрчү. Анан 5 бала мисалы бир группага түшүп калышы мүмкүн. Ошо 5 балачы. Анан 5өөнүн бирөөсү Кыргызстан болуп атпайбы? Мисалычы 5 бала мисалы бир группага түшүп калышы мүмкүн, бир бала бияка түшүп калышы мүмкүн да. Анан ушинтип мындай жеңил финалга чыгып кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн Азиядан результатты грек-рим күрөшүнө мен ойлойм да, бул менин оюм, ушундай барып дайыма көрүп жүрөм, ошолор менен аралашып оңой эле чыгып кетет деп ойлойм да, ушундай оңой нерселер бар депчи. Эркин күрөштөн мындай болбойт. Ошон үчүн мындай анан мындай нерселер да кыргыз элинин эмесинде калып калыптыр да, психологиясындачы. Гректер результатты көрсөтүп атат, да вольниктер көрсөтпөй атат дегенчи. Азыр мисалы грек вольниктер мисалы үчүн бирдей элебиз да, мисалы бирдей эле келатат деп ойлойм мен оюмчачы. Мисалы үчүн былтыр 2020 жылы Азияга Индияда болбоду. Мисалы эркин күрөш 2 алтын медаль алып келди. 2 алтын медаль алып келди. Азиядан, бир 3-үчү месттен алып келди. Будачапов Арслан, мен, Ислам, анан дагы ким, дагы бирөө бар болуш керек да. Ушулар мисалы медаль алып келдик да. Былтыр ушу грек-рим күрөшүндө мисалы алтын медаль келген жок. Алтын медаль келишкен жок. Мисалы үчүн ошол маалда мисалы айтылган жок да, мындай ушундай сөздөрчү. 2019 жылда эле ушундай болгон. 2019 жылы мисалы 23 жашка чейинки мирге бардык. Мисалычы мирге бардык. Мирден мисалы бизден 1 алтын келди. Бирөө забыкка тотулду, мисалы Элназар Рахматалиев деген. Аны тоже судьялар тартып коюп кичине утулуп калды. Ал деле болсо финалга чыкса экинчи же биринчи месттен алмак. Мисалы ал кезде мисалы вольниктерге айтылган жок. Мисалы быйыл дүйнөлүк кубок болду. Дүйнөлүк кубокто грек-рим күрөшү 2 коло
1 алтын алып келди. Туурабы? Ооба. Бизде 2 коло алып келди мисалы. 1 алтын, 1 эле алтын, ушу алтын мен өзүм деле мындай ошо настрой коюп деле барган жокмун. Негизи ушу мелдешкен кандай десем, настрой коюп бардым. Даярдык Мурдагыдай болгон жок. Мурдагыдай болгон жок. Анткени ушундай өзүмдүн жеке жашоом мындай эме бурулуштар көп болуп кетти да. Мисалы ойлогом мен үйлөнүп коюш оңой эле го депчи. Бирок үйлөнүп коюш свадьбаны ушундай берип коюш оңой эле го деп ойлогом да. Анан ал мындай иш катары келгенде оор эле нерсе экен. Анан ошо оюмдун баары ушундай чачырап атып, ошо Сербияга барганда да кичине ооруп калдым өзүм. Сербияга барганда ооруп, температура көтөрүлүп, ушинтип кичине ооруп калып, анан өзүмдүн оюмду дагы чогулта албай, ушундай бир кандай даяр болбой күрөшүп калдык да. Анан агайлар дагы билди мунучу. Анан эл, кыргыз эли ушундай баары тең ушундай мага максат коюшканда ушундай алып келет депчи. Анан тилекке каршы биз алып келе алган жокпуз алтын медаль. Ошондуктан баягы биздин билишибиз боюнча эркин күрөш дагы абдан кыйын спорт. Андыктан ошол кыйындыгына карабастан баягы биздин мамлекетте ошончолук башка мамлекеттерге салыштырмалуу мындай түрткү жардам аз болуп жатса дагы ошол мен болом, мен чемпион болом, мен мындай болом деп баягы түз жолдо кетип баратасыз. Негизи 5 убакта намаз окуйсуз, биздин билишибиз боюнча. Ооба. 5 убакта намаз окуйсуз. Анан кандай болбосун дагы сизге рахмат. Ушундай жакшы результаттарды көргөздүңүз. Улукбек Жолдошбеков деп ар бир мамлекетте сиздин атыңыз жаңырып турганына биз кубанып турабыз. Желектер да мындай илинип биздин гимн жаңырганда кубанып турабыз. Сизге көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз. Кудай буйрса Олимпиаданы утуңуз. Быйыл болбой калса наркы Олимпиада, наркы болсо наркы Олимпиадага 15 жыл, 20 жыл биз ойлойбуз, эл дагы ойлойт ушул Улукбек Жолдошбеков спорттон кетпесе экен депчи. Андыктан мен сизге ийгилик каалайм. Анан бар болуңуз, эки сөз долбооруна куш келиңиз. Анан бизде мындай бар да, Улук мырза. Ар бир келген мейман мисалы айтат, биз деген если мага ким жакшы эң мыкты оригиналдуу комментарий калтырса, менин атыман Белек деп кетиши мүмкүн. Сиз эгерде Улукбек Жолдошбеков деп сизге жакшы комментарий калтырса, сиз кандай белек бере аласыз ошол инсанга? Жакшы комментарий калтыргандарга менин атыман бир футболка Саждадан, ушул фирмадан. Ушул фирмадан бир футболка бересиз, размерин өзүңүз тандап, өзүңүз да жолуп берип коесуз буюрса. Кудайым буюрса. Чоң рахмат сизге келип маек куруп бергениңизге. Бүгүн биздин эки сөз долбоорубузда дүйнөнүн чемпиону Улукбек Жолдошбеков болду. Ошондуктан Улук мырзанын колунан белек алам десеңиз, анда эң мыкты комментарий калтыргандан эринбеңиздер. Эки сөз долбоору Улукбек Жолдошбеков, Канат Шабданбеков. Бар болуңуздар.